Африка сапары Велик менен 42-күн. Угандадагы биринчи күнүм акча алмаштыруу менен башталды. Бизден 1 сом 41 Уганда шиллингине турат экен. 24 000 сом менен бул жакта миллионерсиң. Кения менен Уганданын айырмасы дароо эле билинди. Эли тили жана жаратылышы окшош болгону менен маданият, экономика жана инфратүзүм боюнча эки мамлекеттин көз караштары такыр башкача. Биринчи эле постто милиция кызматкери белек сурагандыгы бир башкача көрүндү. Бирок андан соң бир нече посттордон өткөндө унчукпай эле өтүп жаткандыгым үчүн бул сейрек кездешүүчү учур деп ойлоп калдым. Жаш балдардан баштап чоң кишилерге чейин баары «Эй, музунку» деп кыйкырып жатышты. Бул жөн гана ак адам же болбосо чет элдик адам дегенди түшүндүргөнү билдим. «Эй, Chinese» же болбосо «Эй, Кытай» дегенге караганда жакшыраак угулат экен. Түшкү тамакка жумуртка жеп, чайды шашпай ичем мысык экен десем, чайды экиге бөлүп муздатып бергенде жүрөгүм жылый түштү. Бүгүн мен жүргөн аймактар тегизирээк болгондуктан элдин баары чарбачылык менен алектенет экен. Азык-түлүк баасынын Кениядан айырмасын сезбедим. Иганга деген чоң шаарга көтөрүлүүгө чыгып баратканда велосипеддин чынжырына оор келип үзүлүп кетти. Бактыма 100 метр аралыкта оңдочу жер бар экен. Ал жерден оңдотуп 1 километр аралык өткөндөн кийин кайра үзүлдү. Чоң шаар жакын болгондуктан басып барууну эле туура көрдүм. Шаарга барып жаңы чынжыр алып эле салып алдым. Караңгыда кирип, Иганга шаарында калуу буйруптур. Көргөнүздөр үчүн чоң рахмат. Достор, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Жежа шаарынан баарыңыздарга салам. Бул эмне шаар десеңиздер, бул биринчиден эмне дарыя. Бул деген дүйнөдөгү эң узун, эң улуу дарыялардын бири Нилдин башталышы десем болот. Мындан бул ушул жер мынакей. Андан ары Виктория көлү. Бул деген Ак Нил. Нил дарыясынын эң зор, эң күчтүү алдында турган агымдарынын бири Ак Нил. Африка сапары 43 күн. Бүгүнкү күнүм ийгиликтүү башталды деп айта албайм. Кичине ашууга чыгып баратып, кечээ күнү кечинде велосипедиме салган чынжыр дөңгөлөгүмдүн кассетасынан ары бери секирип жатты. Көрсө чынжырдын ичкеден жоонго болгон размери болот экен, эми билип алдым. Тез арада жаңы чынжыр Бишкектен Угандага салып жибербесеңер болбойт. 1 айылдын ичинде баратсам азан угулду. Даарат алып, жамаатты күткөнчө эс алып, бул музунку эмне кылып отурат деп ойлошту окшойт. Жума намазды окуп жолумду кайра уладым. Бул калкынычта жей турган эч нерсе жок экен. Кийинкиге жөнөдүм. Бүгүн жөн гана жумуртка Африканын каттамасы менен ушул убакытка чейин авокадонун ушундай чоң даракта өсүшүн билбептирмин. Ал эле эмес, банан, манго дарактары да жолдун бойлорунда аябай көп кездешип жатышты. Ошоларда бир аз кыйналып отуруп, Виктория көлүн биринчи Кисуму шаарында көрсөм, эми болсо Уганданын Джинджа шаарында кайрадан көрүп отурам. Бул албетте жөнөкөй шаар эмес. Уганданын эң чоң шаарларынын бири. Туризм жана активдүү эс алуу үчүн Уганданын эң алдында турган шаарларынын бири. Бул шаарды дегеле Батыш Африканын бардык шаарларынан көргөндөн кийин бул аймактан тышкары жайгашкан шаарларды жашыл деп айтуу кыйын болуп калат экен. Джинджа шаарынын дагы бир өзгөчөлүгү бар. Ылай жолдорду аралап ушул жерге келдим. Дүйнөлүк картада өз орду бар жана дүйнөдөгү эң узун Нил дарыясы ушул жерден башталат. Мурун телевизордон көрүп отурсам, эми өз көзүм менен көрүп отурганыма бир сүйүнүп, бир толкунданып жаттым. Күчтүү агымын угуп кулап кеткенимди элестеп бир коркуп да кеттим. Ак Нилдин ушул агымында толкундары ашып ташып жаткан жерлеринде кайык менен сүзгөн аябай өнүккөн экен. Бул эс алуу түрүн рафтинг деп атап коюшат. Рафтинг уюштурган компанияга жөнөдүм. Шаардын чет жагында жайгашыптыр. Ылай жол менен 4 километр аралык жүрүп, жок дегенде 3 адам керек. Азыр сезон эмес. Эртеңке эч ким жазыла элек деген жооп уктум. Кайра андан ары 2 километр жол аралык жүрдүм. Ылай жолго караңгылык да кошулду. Жолдун боюндагы майда дүкөнчөлөрдөн салат жасаганга жер жемиштерди да алып алдым. Мен барган конок үй Нил дарыясынын боюнда жайгашыптыр. Сүрөттөрдө кооз көрүнүш. Эртең менен байкаш керек. Апам жасаган пловду сагынганча салат жасап, курсакты тойгузуп эс алууга кеттим. Көргөнүздөр үчүн чоң рахмат. Жолу секирели Нил дарыясына. Koy ben çıktım. Жалгыз болсоң апасы коркунуч экен. Суу аябай сонун. Койгула. Коркоткенсиң көп.